Уже даяр. Силерге ортосунда термомосту болот, өзүнүн суукту, жайында ысыкты өткөзбөгөн. Мисалы үчүн азыр темирлердин өткөрүмдүүлүгү жогору болот да. Булар сыртта турганда сырткы алюминий сырткы температура менен тура берет. Ал эми ичкеридегиси ичкеридеги температура менен тура берет да, негизи. Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер жана Байтүгүн аңгаталчылары. Бүгүн 13 ноябрь 2024 жыл туугандар. Биз Ош шаарындабыз. Ош шаарында Семетей кинотеатрын жакшы билесиздер. Семетей кинотеатрынын бет маңдайында мына ушул жерде Айнекстан деген мына ушул пластик терезелерди, алюминий терезелерди чыгарган ишкана бар. Ошол ишкана боюнча бир катар көрсөтөбүз. Пластик үйүнө сурека кылам, пластик кылдырам дегендерге бүгүнкү чыгарыш өтө сонун чыгарыш болот. Видеонун агына чейин чогулуп туруңуздар. Бул жака кетсеңиздер, КБК тарапка кетесиздер. Анан негизи Ошский район менен мына Семетей кинотеатрынын бет маңдайында келсеңиздер, навигатор менен келем дегендерге улица Разакова 9А 4-корпус деп ушул жерге келсеңиздер көрсөтөбүз туугандар. Бул жер менен түп-түз 100 метр аралык жүрүп барып, оң жакка кайрылганда эле ишкананын өзүнө кирип барасыздар туугандар. Жанагы жол менен бер жака карап 100 метр аралыкта жүргөн эле мына ушул жака оң тарапка буруласыздар туугандар. Бурулуп түз барсаңыздар, мына ушул азыркы Фит автоунаасы чыккан тарапта мына ушул терезелерди мыкты деңгээлде, сапаттуу, жакшы кылып чыгарган. Мына ушул жерден дарбазадан киргениңиздерде эле мына ушул жака түз барсаңыздар, офисине кирип, офистен дагы толук маалымат алып, ошол жерден пластиктерди көрүп, сүйлөшүп, заказ берсеңиздер дагы болот. Азыр ичине кирип дагы катар өзүбүз бүт пластик кандай жасалат, кандай болуп чыгат, ошол боюнча толук маалымат алып беребиз. Баалары кандай, четинен сурайбыз. Сурайка кылып атам, айнек коюшум керек, эшик коюшум керек деген бир туугандар видеонун агына чейин биз менен чогуу болуп, лайктан басып туруңуздар. Буюрса биз мына ушул Айнекстан ишканасына келип, ушул жерден буюрса баарын четинен көрсөтүп, маалымат алып беребиз. Видеонун агына чейин чогуу болуп, ар бир көрүп жаткан бир туугандар ушул видеого дагы кол эретинде бирден лайктан басып туруңуздар. Буюрса бир четинен маалыматын алабыз туугандар. Буюрса ичкериге кирип, баардык пластиктердин маалыматын алалы. Бул жерде бизде тосула турган Ажымукан мырза тосулат. Ассаламу алейкум. Кош келиңиздер. Иштер жакшыбы? Байтүгүн каналынын телекөрүүчүлөрү. Саламаттар. Ишти алып атасыңар. Кудай кааласа Пластиктин сапаттуусун чыгарып атасыздар. Чыгарып атабыз ака. Буюрса элге азыр дагы толук маалымат берели. Кандай шартта жасалат, пластиктер кандай сапатта чыгат, бүт баардыгын көрсөтүп маалымат берели. Азыр эми биринчи офистен катар көрсөтүп, бул жерде дагы образецтери бар экен, ошолор боюнча дагы катар маалымат беребиз. Четинен көрсөтөлү. Негизи Айнекстанды эми мен мурунтан эле угуп келем да. Иштеп атканыңарга канча жыл болуп калды? 2020 бери ушу иштеп келебиз Ош шаарында. Официалдуу иштеп аткандар уже 2020 бери Ош шаарында иштеп элге кызмат кылып жатасыңар. Ооба. Уже 4 жыл уже мына көрүп атасыздар. Терезелерди, пластиктерди чыгарып, четинен көрсөтөлү. Азыр пластиктин баардык түрү бар. Бизде бар эле түрү бар. Кааласаңыздар, мисалы үчүн ушундай эле ак түстө эшиктер, кааласаңыздар алты камера, мокраспатчик, коричневый пластик эшиктерден кылсаңыздар болот. Жана ушундай эле бизде термоалюминий чоплый сериясынан кылсаңыздар болот. Эшиктерди главный входко, душка, мисалы үчүн пластиктер азыркы учурда жакшы кетет. Жакшы болуп атат. Жакшы болуп атат. Мына азыр эми бүт эшиктерин, ачылып жабылыштарын бүт мындай жасап коюп коюшуптур. Анан мына ушундай эшиктерди көрүп атасыздар. Бул качы камералуу пластик болуп калчу мында? Булар 6 камера брусбокстан болуп калат, дверной системалары. 6 камералуу. Анан 6 камера. Мындай клиенттин өзүнүн эмесине жараша 3 терезе десе 3 терезе мындайчы 2 кабаттуу болуп. Кааласа бир одно эме болот, 2 беттүү болот. Кааласа ошол клиент өзү негизи кааласа 2 слой кылып беребиз. Кааласа 3 слой. Если бир аз жылуулукту кармайм же шумдан угузбайм десе 3 слой койгон оң болот. 3 слойго шумду дагы көп угузбайт. 3 слойдо шумду дагы тынч болот. Тынчыраак болот. Жанагы жолдун боюндагыларга өтө ыңгайлуу экен да. Машина өткөндө ызычыда уктай албай кыйналгандар болот го эмне кээ учурда. Ал эми бул жакта атай терезелердин бүт камеранын түрү бар экен, Ооба. Мисалы үчүн азыр сиздерге түшүндүрмө берип кетейин бул жерде.
Бизде российский пластиктер болот, брус бокс полный. Негизи бизде 3 камерадан 6 камерага чейин ак түстө профилдери бар. Ак түстө. Камера деп эмнени айтсаңыздар, ичиндеги каналдар саналат. Мисалы үчүн бул азыр 6 камера, 1, 2, 3, 4, 5, 6 камера. 6 камера болду. Ал эми ичиндеги темирлери 1-2ликтер салынат. Булар чтоб кийин айнектер ачылмай сыкта ийилип кетпеш үчүн. Негизи 5 камерадан ушундай день и ночь фасондор башталат бизде. Полный. Булардыкы день и ночь деген фасон, бул ички тараптары уже ак болот буларга. Үйдүн дизайнына карап ак кылсаңыздар болот. Мисалы үчүн сырт жагын уже крышаңыздарга подсвет кылсаңыздар болот да. Крышага подсвет кылып жатса да болот. Ооба. Ал эми ушундай эле бизде 6 камералар бар. Моундай цветтер болот, мындай цветтер. Булардыкы уже ичи сырты тең полный, ушундай дуб монумент цвети, анан светлый дуб деген цвети болот. Машалла, мында караңыздар. Ичи сырты да бир болот экен да мунунка? Подоконниктери ушул ичи дагы бир цветте болот, сырты дагы. Негизи буларга 3 слой айнек стандартный туура келет. 3 слой стандартный мындай терезелер туура келет. Ооба. 6 камера коюп, 3 слой айнек койсоңуздар уже ал уже сапатына жооп берет деген. Сапатына дагы, шумду дагы, жылуулукту дагы кармайт кышындасы. Анан кийин кааласаңыздар бизде ошо фурнитуралар бар моундай. Мисалы үчүн бакойго ачып туруп, кийин үстүгө дагы ачып койсоңуздар болот. Кышында сложный механизм. Кышында алсасында мына үстүнө дагы мындай болуп караңыздар. Ачып койсо дагы болот экен, көрүп атасыздар. Негизи пластиктерге окшоп эле алюминдерде дагы цветтер болот өзүнүн. Коричневый, азыркы учурда мода болуп аткан мокро асфальт дагы болот. Негизги айырмасы булар алюминдер үйгө коюлуучу. Ортосунда термомосту болот булардыкы. Бул термомост ысык суукту, жылуулукту камап берет. Мисалы үчүн сыртындагы алюминий сырткы температура менен тура берет. Ал эми ичкеридегиси ичкеридеги температура менен тура берет. Ортосунда ошондо жылуулукту, суукту негизинен өткөрбөй кармап туруучу атайын термо коюлат десең, Ооба, мисалы үчүн темирлердин өткөрүмдүүлүгү жогору болот да. Ысык болгондо жайында ысып кызып үйдүн ичи дагы ысып кетет. Кышында суук болгондо үйдүн ичи дагы ысык болгондо аркасы тердей берет. Тердей берет. Булар эми атайын ошондо шартта жасалып тур, көрүп атасыздар. Ичи ошондо мындай үйдүн ичиндеги температура менен тура берет экен буюрса. Сонун, мыкты. Жана ошондой эле бул жерде көрүп турганыңыздар фасадный профилдер болот. Булар же чоң кафелерге, чоң зданияларга, магазиндерге койсоңуздар болот. Алдыңкы главный мына эшик терезелерине мына ушундай чоң кылып, чоң терезенин айырмасы жок экен размерин да? Жок, айырмасы жок. Чоң маркеттерге дагы чоң терезелер жасап бересиңер. Жасап беребиз. Эми элдин баарын кызыктырган жерине келип калдык. Баасыны айталы туган. Баасы кандай болот? Баалары болсо негизи бизде расход материалын эчетип беребиз. Айнектердин бөлүнүштөрүнө карап, бөлүнүштөрү канчалык көп болсо, же тонировка айнек коюп турган болсо, ошого карап эсептеп беребиз. Ал эми примерно баалары болсо $65 баштап, бул жака уже $120 чейин болот. Камерасына жараша 65-тен $120 чейин карап дагы негиз бааланат. Анан жана айтып өткөндөй эле терезенин жасалышына карап, бөлүнгөн жерлерине карап, ачылып жабылышына карап дагы баалары келишип сүйлөшөсүздөр. Негизинен офиске келсе дагы толук маалымат бересиңер. Азыр эми жанагы установка болгон кандай установка болот, ошол жерин дагы көрсөтүп коелу. Анан эми көпчүлүк ар региондордон кайрылышат да. Доставкасы, установкасы негизинен кандай болот установкасы? Доставка, установка Ош шаар ичи негизи бекер. Установканы өзүбүз кылып беребиз. Ал эми башка калган область же региондордон болсо аларга уже доставка менен замерина акча кошулуп калат бир аз. Доставкасына кошулуп калат. А так установкасы акысыз. А так установкасын өзүбүз кылып беребиз. Анан мындай установка болгондо кандай болот негизи? Сиздерге азыр негизи түшүндүрүп өтөйүн. Ал жерде бизде готовый макети бар. Бул жерде азыр терезе коюлган. Көрсөңүздөр болот. Мына бул үйдүн дубалы деп элестетиңиздер. Бизде негизи коюлганда поставочный профиль болот ар бир терезенин ылдыйында. Ылдыйында. Ооба. Бул деген суукту өткөзбөйт, шамалдар кирбейт. Астынан. Ооба, астынан. Кийин если подоконникти дагы чыгарып алмаштырам десеңиз, терезени бузуштун кереги жок болот, кажети жок болот. Өзүн чыгарып туруп эле алмаштырып коет. Өзүн чыгарып туруп алмаштырып койсоңуздар болот. Азыр эми мына суу түшүп калды го. Биздин эми өзүбүздүн психологияга ушундай сиңген да. Суук түштү, стройка көбүнчө токтобойт депчи, пластиктер уже пена кармабай калышы мүмкүн деген дагы ойлор болот да. Ошого азыркы учурда дагы коюп атасыңарбы? Азыркы моментте биз уже зимний пенага өткөнбүз колдонууга. Кышында дагы койсок боло берет аларга. Зимний пена менен кышында койсо деле болот. Ысык суукка негизи мындай айырмасы жок. Жок, айырма болбойт. Мисалы үчүн бизде пена бергенден кийин
сыртынан герметик чыгып алат ушундай. Что пенаны күйгүзүп ысыкта карайтпай кармап берип турат. Кармап берип турат. 1-2 жылдын ичинде. Бирок сиздер ошону кийин откос чыгарып жаап коюшуңуздар керек шыбатып. Шыбаган момент жаап коюш керек десең, ошол эмени, пенанын үстүн. Анан терезени жанагындай ар кандай түстөрү бар да. Сиздерге азыр бул жактан көрсөтүп өтөйүн. Мисалы үчүн бизде терезелердин түстөрү бар, тонировка терезелер бар, энергосберегающийлер бар, кааласаңыздар. Тонировка мисалы үчүн бизде мультифункциональный стекло, анан кийин жөнөкөй обычный стекло бар да. Азыр колуңуздарды коюп көрсөңүздөр болот бул жерге. Бул жака да коюп көрсөңүздөр болот. Бул жак уже жылуу боло баштады, да? Булда уже муздак эле боюнча турат, караңыздар. Негизи булардын кызматы мынау жайында үйдүн ичин салкын кылып сактап берет, кышында жылуу кылып берет. Мисалы үчүн эшиктеги 100% ысык болуп атса, үйгө 77%-ин өткөзбөй кармап берип турат. Кармап берип турат. Ал эми үйдүн ичинде 100% ысык болсо, кышында 77%-ин сактап берет, 30%, 33% турат. чыгып турат. Сыртка чыгып турат. Мына көрүп атасыздар, азыр сразу эле жанганда эле билинди. Бул жагы жылуу, бул жагы муздак эле боюнча турат да. Булар дагы берки занавеска, подоконниктердин баягы күн тийип саргайып кетишине дагы алдын алат. Алдын алат. Машалла. Ошолордун дагы тонировкалары дагы бар бизде, ушундай кааласаңыздар. Мультифункциональный тонировка, солнцезащитный. Бардык негизи терезенин түрү бар экен. Көрүп атасыздар. Азыр эми бул жакта негизи бул жагында эмнелер бар? Бул жакта уже айнекке установкага, жасаганга, ручкаларына бардык фурнитуралар сатык да бизде. Аны келип алып кетсеңиздер болот. Эми ар кандай случай болот да, кээ бир учурда ручкасы сынып калса келип алып алмаштырып койсо болот өзү эле. Ооба, өзү келип алып кетсе болот бизден. Негизинен бүт пластик терезе эшиктерге керектелүүчү каражаттардын бардыгы бар экен бул жерде. Азыр эми анда эмесе биз иш үстүндөгүнү көрөлү. Пластик кандай жасалат, кандай болуп чыгат, баарын бюджеттен көрсөтөлү, Макул. Бул жерде пластик атайы размерге коюп. Бул аппарат. Бир атайын ушул аппараттын жардамында тыр кылып жасалат экен да пластик, Бул жактан деле компьютер менен бул жакта размерлери боюнча каалаган размерлериңизге кесип чыгарып беребиз. Размерден, короче, компьютер бүт өзү керек экен. Размер туура чыкпай калат деген дагы андай нерсе болбойт экен. Азыр кыркылган көрсөтүп коелу. Мына ушундай болуп, мына кыркылган жерлерин байкаңыздар. Өтө сонун. Мындан кийин анан бул жакка аппарат өтөт. Бул аппарат боюнча азыр көрсөтөбүз. Азыр бизде пластиктин ичинде катырылган темирлерди кандай болушун көрөсүздөр. Бул ичине аппаратта катырып берет. Бул атай аппараттын жардамында болот. Ооба. Мына караңыздар. Бүт ичиндеги профилди катыргандагы бул аппараттын жардамы менен болот экен. Көрүп атасыздар. Уже даяр. Мына чыккан жагынан да көрсөтүп коелу. Булар канча бул сантиметр сайын? 20 сантиметр сайын катырып берет. 20 сантиметр сайын мына ушундай атайы аппараттын жардамы менен саморезерди мына ушундай катырып берет экен. Анан бул эми ичинде шарактап бош эмес, бош болбош үчүн да бышык турат экен. Кол менен катырганда мына аппараттын жардамы менен өтө мыкты кылып, сонун кылып катырып беришет экен. Анан бул жактан чыгып эле уже пайкага кетет. Бул жерде атай үтүктүн пайка болот. Пайка болот бул жерде. Айнектин размерине карап, ошо аппаратты жылдырып, үтүктөп, бешшовный кылып сиздерге чыгарып жасап беребиз. Сонун кылып мындай азыр жасалганда көрөбүз. Азыркы учурда процессти көрсөңүздөр болот өзүңүздөр. Жумуш үстүндө процессин көрсөтөлү. Атайы мына акыркы мен билгенден булар уже акыркы үтүк аппараттарынын бири да. Сонун кылып азыр да чыкканда да көрсөтөбүз. Уже атай пайка болуп, уже өз немесин кызматын алып барат аппарат. Уже чыгып, уже жабыш жаткан чагы. Байкасаңыздар да болот. Дагы эми аппарат өзү ушундай кылып жасап, сонун кылып үтүктөп
Azыр уже бүтейін деп қалды. Уже пластик даяр болып шыққан чағанан негізінен бардық жұмысын тақ қылып, машина қылып, пластиктің шыққан жерлерін дағы көрсетіп қойылды, көре тастап. Байқашымша, машин үтіктеген жерлер дағы өте соң шығады екен, Бұлар главный 5 шофтный пайка болады бұлар. Шофы жоқ болады барда. Шофы жоқ болады мынандай. Жоқ. Бұл пленкасы да мына. А так мындай размерлерін тақтап, одан кейін бұл жағына даяр заказ бұл. Даяр уже бұл фурнитураға өтіп кетеді бұл жақта сборка. Бұл жақта сборка өтіп кетеді. Уже бұл жақта фурнитуралар ручной сборка бар. Бұл жағда уже ручной кетеді. Машалла, қараңыздар, бұл жерде уже даяр екен. Мына бұл жақтан кейінгі бұл жаққа өтіп кетеді екен, ішінде көріп тастар. Бұл жерде дағы ағауыз қызматты алып жатады. Бұның ішінде атайындағы өзінше жасалып екен да, мұндай олар. Бұларға дағы уже отдельный бөлініштер жасалады. Мысалы, айнөй фасондарын бөлдірем десеңіз де, ошоларға қарап, бұл жақта уже қатырылады. Машалла. Ағауыз мында қатырып, бүт размеріменен машинада қылып жасап кеткен сонда, көре тастар. Бұл жағына уже ручной кетеді екен да, бұл жерде, да? Бұл столға өтсек, бұл жерде азыр сізге пластиктерде ең мәнелі болған рөлді ойнаған резинкаларын айта кетсем, бірде российский пластиктерде өзімнен жеген резинкаларын алып қаламыз дағы, германский ушундай жұмшақ резинкаларды қолданамыз. Алып таштап, бұл башқа өзінше резина қадалып екен да? Бұлар уже башқа резиналар жұмшақ болады. Бұлдаттықпенен жұмысын қылып, бұл жағы уже резинка қадалып біткеннен кейін бұл столға өтеді, уже бұл столды фурнитурлары чоғылып, ашылып жабылмайлары, штаттері қырқылып. Бұл жерде уже бүт готовый болып, даяр болып шығады. Бұл жерде уже даяр болып тұрады. Ашылып, ашытмаштары қойылып. Уже бұл готовый жасалғаны, даяры уже даяр. Анан бұл көтеріп та көреліп, көре тастар, салмақты болып екен, ор болып екен өзі. Негізі ішіне айланып қолы жағына темірлер салынған үшін бардықы ор болады. Ор болады. Салмағыдағы ор болып екен. Бұл жерден уже даяр болып, готовый болып, негізінен мынау жақта дағы азыр. Установкаға даяр пластиктер көрсеңіздер болады бұл жақта. Бұл жақ уже установкаға даяр. Дайын екен. Бүт қойылып, мына қараңыздар. Ортасына еме терезелерді көрсетеміз. Терезелер қойылып, анан негізінен алпарып қояды да установка алып отқанда, уже бұл даяр болып, клиентке даяр екен. Алпарып установка алып берсе болады, даяр екен. Жақсы. Қазір барлық шуруптары қатырылған. Шуруптары бардығы қайсы 20 сантиметр сайын қатырылып, ананда соны болып жасалады екен. Анда mesela алюминдер көрсетелі, алюминдер қандай жасалады, қандай шартта? Бізде азыр бұл жерде жаңа көрсетіп өткендей офисте алюминиевый профильдер жасалады. Айнектер, эшиктер, терезелер. Негізі бізде алюминиевый терезелер қолда ручной сборка болады. Бұл жақта автоматтары менен кесіліп, пресстеп, полный шурупсыз, полный қатырылады. Бұл жақтар уже пресс болды. Ручной атай қатырылып, машина жасалады дағы. Бұл жерде дағы азыр жасалатқан чаған екен. Ишілгер болсын жігіттеріне. Қараңыздар. Ар бір терезеге машинада қылып, мани беріп, резиналарынан бері соны қылып жасап, мындай қатырған жерлеріндегі атайы қатырғанда дағы өте жақсы қылып қатырып, сапатына дағы аябай көңіл бұршады екен. Аз жігіттер жасатқандағы көре тастар. Мынашындай пластик терезелерде алюминдер дағы мынашындай болып жасалып шығады екен бұл жерде. Бұйырса пластиктерде көресіздер, азыр жасалып отқан негізінен шарты мынашындай жерде жақсы қылып, соны болып жасалады екен туғандар. Негізі бұл жерде уже алюминде жасалып шыққан, даяры. Установкаға уже кетсе болады бұлар уже. Уже установка даяр. Алюминден уже жасалып, атайымнан стречке оролып, сыртынан да көрініп тұрады. Сапатыдағы жақсы болып, уже заказ бұл жағы даяр екен. Негізінен бұл жақтан да көріп тұрсыздар. Бүт даярдап, алюминдікке бұл жаққа шығады екен. Мынандай болып. Эшик, терезе, эмне керек болса, пластик, алюминден бардық түріні жасап береді екен. Размерінде айырмасы жоқ. Размерінде любой чоң кичине жасап бере бересіздер. Машалла мына. Азыр эме биз атайы сынақтарға келдік. Көріп тұрсыздар. Атайы мына ушундай аппарат менен бүт размерлерин келтирип,
Атайы резко боларken кесіп көріп тастар. Бұл жерде кесіп дайындалып екен да. Бұл жерде итальянский аппарат бар. Өзі бұл жақта компьютерден бізде команда размерлері беріледі, а бұл өзі ошол размерлерге қарап қырып береді. Тұрып береді, даярдап. Бұл жерден қырқылып шыққаннан кейін, резко болғаннан кейін, бұл жер сразу мойка қойып қандай болады? Азыр көрсеңіздер болады, мисал үшін мынау столды шамалдар шығып тұрады, айнектер жеңілдетіп беруші. Шамалдар шығып, кейін айнектер екеқа бұл жаққа мойкаға кетеді. Бұл жағынан уже сразу мойкаға кетеді. Бұл жақта уже негізі айнектің азыр учурда көп негізі пластиктердің ортасында тердеп кеткендері болады. Алардағы негізгі қатарда ойнайды бізде. Ортасына даярдалушы нәрселері силика гелдері болады өзінің порошоктары. Нымдылықты өздері тартып, айнектерді тегізетпей беріп тұрады аппаратымен. Bunun için ошол жактан толтуруп жана эмеси менен, нымдуулукту сактаган ортосундагы атайы караңыздар. Бұл жақта уже кесіліп шыққаннан кейін айнектер Азыр кесилип бер жака, машалла караңыздар. Уже готовый болуп чыкты бул жагы. Бұлар размерлері кесіліп шықты. Атайы мына мысалдар пластикти размери боюнча мындагы бөлүп жасап алдып катар көрсөтөбүз. Бул жерде уже бөлүнүп туруп сразу мойкага кирип кетет экен да. Бұл жерде уже айнектердің размерлері қырқылып, полный даярдалып. Бұл жақта уже мисал үшін көрсеңіздер болады, бұлар уже азыр мисал кир болып тұрады, айнектер тегізісіне береді бізге. Кир болуп турат. Анан уже бұл жақтан мойкаға берген заказына қарап. Мойка заказына карап кирип кетет. Азыр бир терезе кирип кетти, уже бул жагынан дагы тар чыгып кетет. Уже бұл жақта таза болып шығады. Көріп достар, терезені таза болып, мына шундай болып шығады екен. Құрғаған болып, ішіндегі бұл аппарат бір моментте жуып, құрғатып, тендеп қарап бізге шығарып береді. Bir момент уже жуып, құрғатып шығарып береді. Мына қараңыздар, өте мықты. Андан кейін жана көрөткөнүңүздөр эле ичине дары салынган спейсерлер бул жерде даярдалып берилип, размери боюнча айнекке кадырылат. Терезеге коюлуп кете берет. Мына ушундай. Атайын уже терезе келип, мына карап кетти. Бул жерде эмне иш болот? Бул жерде уже айнектер эки бири-бирине уланат. Бул жерде уже пресс болуп, автомат менен уланат. Машинканын ичи. Мына ушул чоң машинка аппаратынын жардамы менен эки терезе бири-бирине уланып, бул жерде биз эми көпчүлүк көргөндө кол менен көрөт элек да. Бул уже аппараттын жардамында, мына ушундай автоматтын жардамында. Пластик терезелер. Аны дагы басып даярдап көрөтсүздөр. Анан бул жака карап дагы шийдирет. Бул жерден уже даяр готовый болуп чыгып келди. Тунук эч кандай бир кири жок ичинде. Таза болуп, мойка болуп чыгат экен дагы. бул жака керметчик өтөт, чекелери полностью. Бул жерде атайын керметчик болот. Керметчик болуп, аппараттын жардамы. Чекесин да көрсөтүп коет, мына байкасаңыздар болот. Мына ушундай аппараттын жардамы менен керметчиктеп жасап терезени. Мына ушундай болуп жасалат. Бул жерде жасалуу уже заказ готовый, даяр болуп, бул жака өтөт. Уже полный заказдар отдельно жыйылган. Ар кимдин заказы өз-өзүнчө. Өз-өзүнчө жыйылат бул жерде уже. Булар уже даяр заказдар, эртең кечки заказдар. Булар уже бүт готовый, окшогон чоң терезелер, кааласаңыздар, кичи терезелер, порчкалар, бардык негизи түрлөрүн жасашат экен, көрүп Бул жагы уже готовый, бугурушка даяр экен да. Сыртында пластиктер жасап койсо да, терезелер уже готовый, даяр болуп чыккан, чак экен тондар. Негизи бизде биринчи пластикке караганда айнектер терезелер жасалат. Размер жасалып, андан кийин уже пластиктер сборка болот. Пластиктер уже сборка болот анан. Жакшы, мына караңыздар тондар. Көрөсүздөр, офиске келесиздер, келип дагы да толук маалымат алып, сүйлөшүп, мына ушундай пластик терезе, алюминий терезелерди бардыгын жасатам десеңиздер, экрандагы
WhatsApp sinyal nömerlerine baylanışıp daha da malumat alsanızlar bolot. Bugün mına şu Loş şahrında plastik çağırıcı Ayneksan işxanasını görsetmede hareket kıldık. Sizler bolsa kommentarga qatırыңыздар. Tinchlikda, amanlıkda bolуңуздар.